көй темир тулпарларга салыштырмалуу узун автоунааны тагыраагы лимузинди айдоо бир топ оор экендигин билгенибиз менен анын татаал түйшүгү бул унааны айдагандарга гана маалым. Бардык эле айдоочулук күбөлүгү бар айдоочу шаар ичиндеби же башка жактобу бул узун темир тулпарды айдап кете албайт дейт лимузин айдоочулары. Бул Хаммердин өзүнүн объему 6,2. Дагы бул метри 13,5. Өзүнүн ичи дизайны баары тең жакшы. Заманбап дагы. Азыркы стилге ушундай эле машинелер болот го дейм мен. Жакшы, удобный эле, просто баягы кичинекей көчөлөргө киргенде бир аз кыйынчылык жаратат. Чоң көчөлөрдөн жакшы эле. Жөнөкөй адам айдасаң элим бар келип бияка иштей бербейт беле, бияка постоянно айдап жүргөндөр алат. Анан мындай стажы бар бир аз, киши айдабаса, мындай эле канча бир ичинде 15 киши, 20 кишини ташыйт да. Ошонун өмүрүндө ошо водителдин колунда да. Ошондо мисалы үчүн бирдеке болуп одар болсо, бирдеке болсо тутсун сындырбаса алпасын. Жакшылыкта свадьбада жүрсө, ошон үчүн кечке чейин саат 10дон 6га чейин жакшы эмеде алып барып, жакшы эмеде кылып ошентип телешет бияқта. Бул Хаммер үлгүсүндөгү лимузин бакыт өргөсүндөгү жакшылыктарга кызмат кылган унаалардын бири. Америкадан алып келген бул унааны 110 000 АКШ долларына сатып алышкан. Учурда унаа үйлөнүү үлпөт тойлорунда кызмат кылып, бир жолку чыккан баасы 15 000ден 18 000ге чейин жетет. Ал эми бул лимузиндин башка унаалардан өзгөчөлүгү ичинде басып жүрө берсе да болот. Мунун ичине ошол ичи восточный сыяктуу жасалган. Ичине туруп жүрсө болот, ушинтип. Ичинде кенен-кезир берилген. Бул ыңгайлуу абдан. Удобный да, мындай ичи жакшы ичинде жазылган баары тең бар. Ичине 18 адам бар. Ичине 18 адам барат. 18-19 киши батырса болот. Амантай өзү 19 жашта болсо да автоунаага болгон кызыгуусу күч. Атасы лимузин соодасы менен иштеп жүргөндө бир топ жылдар болуп калган. Аны ээрчип жүрүп, эң алгач лимузиндин рулуна 3-классында отуруп көргөн экен. 2 жылдан бери айдап келатам. Буну айдаш стаж керек ого. Биринчи айдаганымда коркком. Анан баса-баса көнүп кеткем буну айдаш. Айдап. Ошол биринчи заказга чыкканда коркуп абайлап айдагам. Анан көптөгөн водитель бар бул жакта. Ошолор деле айдашат, стаждары көп, меникинен дагы. Эң жаш менмин бул жерде. 19 жаштамыз. Дүйнө жүзүндөгү рекорддор китебине кирген эң узун лимузиндердин катарын толуктаган бул унаанын узундугу 30 метрден ашат. Аны Америкада атайын киного тартуу үчүн жасашкан. 26 дөңгөлөгү бар бул унааны кантип бурса болот деген суроо жаралып жатса, анын арткы бети өзүнчө бөлүнүп, буруу үчүн ыңгайлуу болуп жасалган. Эң кызыгы ичинде люкс салон, өзгөчө керебет жана жоонучу бассейн орун алган. Ал эми кадимки Америка Кошмо Штаттарынын президенти Дональд Трамп кандай унаада жүрөт? Ал бардык тараптан коопсуз, заманбап үлгүдөгү автоунаа. Ал атайын инаугурация учурунда да туруштук бере алган жабдуулар жабдылган. Бул унаада дөңгөлөк жарылып калуу коркунучу жок. Алдынан танктын миналары атылса да эч нерсе болбойт. Маңдайкы терезелери 5 каттан турган ок өтпөчү компоненттерден турат. Ал эми арткы отуруучу жайында өзүнчө чыгып кетүүчү жерлер да бар экени айтылат. Айпер Адамкулова, Алтынбек Кубанычбеков, Нью ТВ, Таң Манай.